частный клиникаларды өтө кескин түрдө азайтышыбыз керек, же совсем жок кылып жоюп салышыбыз керек экен. Себеби частный клиника бар кезде мындай экен. Мамлекеттик жумушка жөн эле опыт үчүн ишке кирип калышыптыр да. Же акча бар жерге гана иштешип калыптыр. Толук кандуу иштебейт экен. Запасный вариант бар да, кетип калсам, частныйга барам. Частныйлардан постоянно предложение түшүп турат экен да, жакшы врачтаргачы, жакшы айлык менен. А негизи медицина тармагында өтө акча көп өзү. Мамлекетке азыр кантип айлыгын көбөйтөбүз деп атпайбы? Медиктердин. А частныйларды билесизби азыр? Миңдеген частный клиникалар бар бизде. Өтө бай. Мен лично бирөөсүн билем. Ушунчалык байып кеткен 4-5 клиникасы бар. Ушунда байып кеткенден казинодон чыкпай эле жатат да. Акча өтө көп. Ошолорду жаап салсак, биринчи бизде кадровый дефицит болбойт. Алып кетип калам деп. Жанагындай жөнөкөй тил менен айтканда кызды ата-энеси зордоп эле турмушка берип койгондон биякта көңүлү жок эле жашап жүргөндөй да. Любой момент тиги эски сүйгөнүм бар, ошого турмушка чыгып кетем дегендей эле вариант бар да эле жүрүшөт ал жерде. Экинчи жагынан жанагы оборудованиялар бар го, мисалы МРТга түшсөң, азыр 10 000 сом, 15 000 сом да. Может 3-4 000 сомдугу деп бар эми биз баягы баш тарткандан кийин частныйдан алып туруп мамлекеттикке кылып ошону платный кылып койсок 3 эсе арзан болот деп. Частныйга караганда 3 эсе арзан болот деп. И жана консультация бекер. Аз врачка барсаң эле консультацияң 1000 сом, 1,5 миң сом, эң арзаны 700 сом. Ошону консультация бекер, дарылануу сага бекер.